Тез жардам унаалары жараат алгандарды Стамбулдун ооруканасына жеткирип жатат. 12 январ күнү шаардын борборунда жарылуу катталган. Кырсыктан 10дон ашуун киши каза болуп, 15ке жакыны жараат алды. Окуя эрте мененки 10дор чамасында туристтер көп келчү Султан Ахмет аянтына жакын жердеги трамвай бекетинде болгон. Айрым маалымат булактарында кабарлангандай, теракт жанкечти тарабынан уюштурулган. Мындай маалыматты окуяга күбө болгондор да ачыктады. Canlı bomba, evet. Gittim gördüm zaten. Аны жанкечти жасады. Мен сыртка чыксам, баары туш тарапка качып, айлана ызы чуу болуп кетти. Мен кайра мейманканага кирип кеттим. Албетте тартип сакчылары андайды күтүшкөн эмес, даяр эмес болчу. Бирок ошентсе да элдерди коопсуз жайларга алып Yani чыгып boşaltmak жатышты. istiyorlar çünkü Теракт ислам мамлекети тарабынан уюштурулган деп айтылууда. Бирок териштирүү иштери дагы да уланууда. Күч түзүмдөрү кандай типтеги жарылуучу зат колдонулганын иликтеп жатышат. Учурда Султан Ахмет аянты жабылып, тартип сакчылары тарабынан курчоого алынган. Эскерте кетсек, мындан бир топ жылдар мурун дал ушул аянтта жанкечти аял өзүн жардырып, бир полиция кызматкери каза тапкан эле. Кийин маалым болгондой, ал аял радикалдык топтун мүчөсү болгону аныкталган. Андан сырткары өлкө аймагында бул сыяктуу чабуулдар Күрд сепаратисттери жана түрдүү террорчулук уюмдар тарабынан да уюштурулуп келет. Ага кошумча өткөн жылы ислам мамлекети согушкерлери тарабынан уюштурулган теракттан Сүрөч шаарында жана Анкарада 100дөн ашуун кишинин өмүрү кыйылган эле.